Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Токмок шаардык бөлүмүнүн кызматкерлери өрттү көзөмөлдөө боюнча кызматынын Бишкек шаардык жана Чүй облусу боюнча башкармалыгынын инспекторлору менен бирге Токмок шаарындагы Булак базарын пландан тышкары текшеришти. На основании правил пожарной безопасности все надо делать, хорошо? Файл положите и повесьте куда-нибудь. Биякта биздин өздүк менен жана өзүбүз менен деммедем өрт коопсуздугунун алдын алуу иштери жүргүзүлүп турат. Радио түйүнмө бир жумада бир жолу өрт коопсуздук эрежелерин кандай алдын алуу окуялар. Иш-чаранын жүрүшүндө бир катар мыйзам бузуулар аныкталып, базар жетекчилигине, соодагерлерге, ашкана ээлерине акт, протоколдор түзүлүп, бузууларды жоюуга мөөнөт чектеп эскертүү беришти. Текшерүү иштери, мукланы текшерүү иштери жана алдын алуу иштери жүргүзүлүүдө. Жогоруда өзүңөр көрүп кеткендей эле өрттүк проезддин пожарный проезддин жабык. Столовойлордо, ашканаларда газ баллондорду өрт коопсуздук эрежелерин бузуу менен колдонуп аткандардын баары аныкталды. Анан бүгүнкү күндө биз өрт көзөмөлдөө кызматы тарабынан баардыгына акт түзүлүп, протокол түзүлүп, Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин негизинде 143 статьясынын негизинде административдик айыппулдар салынат. Эскерте кетсек, Токмок шаарындагы Булак базары чоң базар. 1400дөн ашуун контейнерлерде соодагерлер соода кылышат. ÖKM кызматкерлери дайыма базар администрациясы менен биргеликте түшүндүрүү иш-чараларын жана өрт коопсуздук эрежелерин бузууларды жоюу боюнча иштерди жүргүзүп келет. Нурайым Бейшеналиева, Данияр Тилибалдиев, ТРК Чүй.